СССРдин 70 жылдык адабиятында кандай гана поэзиялар, прозалар жазылып атат. Тилекке каршы алардын баары азыр окулбай жатат. Чыңгыз Айтматовдун кандай десем, анын чыгармалары мурунку заманда жана азыркы заманда да аябай маанилүү болот. Мурунку заманда айтып берсем, бүгүнкү заманда айтып берет. Окурман үчүн көп чыгармаларынын мааниси жыл өткөн сайын өзгөрүп турат. Биз бала кезде окуган чыгармаларын кийин канча бир убакыт өткөндө окусак, актуалдуу тегинче кала берет. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдардын бийик сапатын таба билген. Бугу эне, Гүлсара, Акбара менен Таш чайнар, Кремлдеги үкү башка каарман болуп катышышат. Алардын да адам сыяктуу бул дүйнөдө жашоого акысы бар экени жөнүндө айтылат. Мисалы, Гүлсарынын өмүрү коммунисттик доордун өмүрү, Акбара менен Таш чайнардын өчү табияттын өчү. Ал эми Тонобай менен Аккуштун чакырыгы жети атаңды биле жүр дегени. Эни бейиштин кол тиес өкүлү дегени. Чыңгыз Айтматовдун согуш доорун дүйнөлүк деңгээлде жазган чыгармаларын да көрсөк болот. Бул чыгармалар согуш талаасында болгон салгылашуу менен эмес, октун үнүн укпаган, тылдагы адамдардын жашоосун укмуштай көркөм чагылдырган. Бир эле Толгонай эненин монологу Шекспирдин деңгээлиндеги чоң трагедия. Парадокс деп Жамиля чыгармасын айтсак болот. Дүйнөдө Айтматовду эң көп окуган эл немис эли. Жамиля китеби эле 37 жолу кайра басылып чыккан. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Таластын шекер айылынан башталып, Кыргыздын тоо ташын аралап өтүп, Казактын улуу таласын аралап, Орусиянын Акуу деңизинен өтүп, Москвада, Кремлде, Германиянын шаарларында, океандын үстүндө, аягы келип космосто уланат. Айтматовдун чыгармалары Азиянын тоо талаалары менен Европанын шаарларын кошо камтыган. Окуя бирде арабада өтсө, бирде поездде, бирде самолетто өтөт. Чыңгыз Айтматов планетардык масштабка жетишкен улуу жазуучу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ак кемедей, бугу эненин жомогунан башталып, улам бир чыгармада жаңы хикая өркүндөп турат. Жомок менен реалдуу турмуш жетелешип жүрөт. Мисалы, кылым карттар бөлгөн, Чыңгызхандын ак булуту, притча же баян чыныгы жашоонун кези сыяктуудай чагылдырылат. Жомок жаралгандан бери кылымдар өтүп, цивилизациялар өзгөрүп, жаңы технологиялар революция кылды. Адамгерчилик революциясы бул элек. Тескерисинче айтса, биз артка кеткен жокпузбу деген суроо туурат. Чыңгыз атабыздын чыгармаларында өзгөчө жалындаган тема бул албетте сүйүү темасы. Жөнөкөй адамдардын сүйүүсүндөгү аруу сезимдер. Асел менен Ильяс, Музагүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамиля, Раймалы менен Бегимайдын мамилесин чагылдырганында. Махаббат темасы адамды адам кылып, эң таза сезимдерин курчап турат. Жазуучунун 20дан ашык чыгармасына көркөм фильм тартылган. Улуу таланттар Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Сүймөнкул Чокморов, Сабира Гүмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадылов, Болот Бейшеналиев, Дүйшөнбек Байтабетов жана башка таланттар Айтматовдун чыгармалары менен бийиктикке чыгышты. Чыңгыз Айтматов аркылуу улуттук маданият менен искусствобуз жалпы дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлдү. Кыргыз жана орус тили Айтматовдун чыгармаларын бийиктикте көкөлөткөн эки канаттай. Эки тилде жаза берген бул чоң, аябай салкар бала. Ал жазган тили жөнөкөй адамга да жана академикке да түшүнүктүү.